Баарыңыздарга ассаламу алейкум, даамдуу тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен мына ушундай идеалдуу сырниктердин рецепти менен бөлүшкүм келди. Себеби бул рецептти мен жакында гана таптым. Буга чейин канча рецепттерди жасап көрсөм, акырында баары окшошпой келген. Мына ушул рецептти таап аябай сүйүнүп олтурган кезим. Сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Бизге керектелүүчү азыктар: 400 грамм творог, 2 чоң аш кашыкта манный крупа, 1 жумуртка, 1 ванилин жана 3 чоң аш кашыкта кум шекер. Биринчи болуп творогторубуз өтө жакшы чыгыш үчүн эң башкы процесс бул творогдун кургак болуусу. Ошон үчүн мындай марлиге творогторду салып, суусун болушунча сыгып бөлүп алабыз. Караңыздар, 400 грамм творогдон менден ушунча 100 миллилитрге жакын суу чыкты. Андан кийин кургак болгон творогторду колдун жардамында же вилканын жардамында өтө майда абалга чейин эзип салабыз. Творог канча майда болсо, эзилген болсо, сырниктер ошончолук назик болот. Эми ванилинди, кум шекерди, манный крупаны салып, эгер манный крупа жок болгон болсо, албетте ун колдонсоңуздар болот. Жумуртканы салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Бул жерде да колуңуздардын жардамында өтө эзип аралаштырсаңыздар, ошондо творогдор тыркырабастан илешчээк болот. Ошондуктан колдун жардамында эзип фарш аралаштырган сымал аралаштырасыздар. Тегерекчени алып, мына ушундай бычак менен тактайдын жардамында формасын кооздоп алсаңыздар болот. Караңыздар, ушул ыкмада өтө сонун формасы өтө жакшы сырникилер пайда болот. Калгандарында ушул иретте баарын жасап аласыздар. Сиздер эгер каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, жазылып коюуну унутпаңыздар. Эгер видеолорубуз сизге жагып, сизге пайда берип жаткан болсо, лайк басып, комментарий жазып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, колдоп коюшуңузду суранабыз. Бардык болуп менде кеткен азыктардан 7 сырниктер чыкты. Эми сырниктерди майда кууруп алабыз. Мен жон гана өсүмдүк майында куурудум. Эгер сиздер өсүмдүк майына, эгер үйдө сливочный маслоңуздар болгон болсо, албетте сливочный масло кошуп куурусаңыздар болот. Майды аз гана куябыз. Эми сырниктердин беттерин ушинтип унга булап алабыз. Көп булап жибербейбиз, ашыкча унду кагып алабыз. Унга жакшылап булап алган соң, кызып жаткан майга салып, эки жагы кызарганча бышырып алабыз. Отуңуздар ортодон бир аз төмөн болушу керек, себеби сырниктердин сырттары күйүп, ал эми ичи бышпай калышы мүмкүн. Бир бети кызарган соң, экинчи бетине алмаштырып алабыз. Мына мен бир аз күйдүрүп жибердим, сиздер кылдат караңыздар. Бышканда өтө сонун ушундай өзүнүн формасын сактаган сырниктер чыгат. Ичине даамына чындап айтам, сөз жок. Сиз дагы так ушул рецепт менен сырники жасап көрүшүңүздү сунуштайм, себеби мурда сырниктериңиз окшошпой жүргөн болсо, бул ирет албетте окшошот деген ишеничтемин. Бул сырниктерди балдар эртең мененки тамакка өтө жакшы көрүп, сүйүп жешет. Же болбосо азыркы орозо маалында ифтарга кошумча тамак катары, десерт катары, же болбосо сухурга, ооз жабарга десерт катары сунуштасак аябай жакшы болот. Каналга жазылууну унутпаңыздар.